Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Мен Темиралиева Абыбайда 23 март күнү Умрадан келген больнойлорду инфекцияга жатты дегенден ошо жерге группа болуп эки группа киргенбиз. 24 сааттан иштедик. Кийимдерибиз талапка жооп бербейт эле. Маскаларыбыз да талапка жооп бербей, формаларыбызды жууп, кургабай эртең мененге чейин ным бойдон кайра ошолорду кийип киргенбиз. Ошонун ичинде бирге больной жат бир палатада жатса, экинчи палатада тамактанганбыз. Эми ошол жерде бир туалетке киргенбиз. Шарт жок болгон. Ошон үчүн чоңдорго айтканбыз. Кийимдерибиз кургабай атыр, кийим бергиле десек жок. Өзүңөр жаап иштегиле деген. Мына биз ошентип ушул эме вирусту жуктуруп алдык окшойт. Анализтерибиздин биринчиси таза, экинчиси положительный чыгып калды. Буга бардык ошо чоңдор күнөөлүү. Өзү ошол контордогу чоңдорду директор кеткенде эле калган жагы оңолуп кетпейт го. Бардыгын ошо жерде тазалап берсеңиздер жакшы болмок эле. Негизи ошол бардыгы отуруп алып биз айтканда өзүңөр жаап иштегиле дегенден көрө бизге ошо элден келген жардам формаларын берсе болмок эле. Ошол ишке киргенибизде бизге биринчи келгенде эле 5 адамды группа кылган, бизди группа кылып киргизген. Ошо менен больнойдун алдында биз 3 саат кармалганбыз. Ал 3 саат кармалгандан кийин биздин формаларыбызга талапка жооп бербейт. Жанынан бизди ошо 3 саат кармагандан кийин аны чыгарып, саат 6:20 чамасында бизди чай ичесиңер деп киргизген. Чай ичебизби, шулар менен форма менен ичебизби десек, ооба, ошо менен ичесиңер деп директорлор жооп берген. Ошондой талаптарыбызды койгон бизге. Мен Аскаралиева Халысхан медсестра болуп киргенмин ошо группага. Биз биринчи группа, эките группа кирген, биринчи группасыга мен киргенмин. Врачыбыз Камилов Дилшат бойген, медсестрасы менен 3 санитарка 5 киргенбиз. Биз больной келгенде эле биз биринчи палатага бир сырттан ошо умрага барган аялын алып келип киргизишкен да. Оны астыга бизди шашап кирип туруп, кийимдер туура келсе да, бирибизге чоң, бирибизге кичине келсе деле ошентип биз алып кирип койгон. Анан өздөрү биякта даярдыгы эме болбогон үчүн биз ошол жерге кирдик. Больной состояниясы жакшы болгон, температурасы ошо пайтта жок болгон. Врач көрдү, мен градусник койдум, көрдүк. Анан врач айтты, болду, больнойго эме мындай жардам көрсөтө турган эме эмес экен. Текшерип көрүп чыктык. Эми сыртка чыксак болот деп сыртка чыксак, бизге кайра киргиле, ошол жерде тургула дей берди. Биз ошо форма бойдан врач медсестра 3 санитарка 5 киши болуп туруп, ошол жерде точно 3-те кирип баштаган болсок, почти 4-4:30 чейин ошол жерде турганбыз, тура бергенбиз. Туруп тургула, биз дардалайлык, туруп тургула дей берген. Аны биз биринчи анализ отрицательный чыгып, экинчиси положительный чыгып турбайбы? Ошого эгерде биз жуктуруп алган болсок, ошондо жуктурдукпу же кайсы жерде биз орунду жуктурдук, бизден ушуна положительный чыгарып атыптыр. Анан якта биринчи анализ отрицательный болуп, анан биз Аккоргонго обсервацияга келгенбиз. Биякта кийин текшерген экинчи анализде положительный деп берип атат. Биз каердан жуктурдук? Бизде биякта шарт жакшы эмеспи? Же якта шарт эмес? Биз түшүнбөй калдык. Биринчи аппараты бузулуп калды деди. Эми болсо положительный деди. Анан анализ толук бардыгыбыз кетет. Анан 4-4төн бөлүнүп чыгат. 4тасы жакшы, 4тасы жаман деген келе берет. Анан кыскасы эмне демекчимиз? Биз ошол жерде иштегенибизде закон боюнча 12 саат, 8 сааттан иштеш керек экен. Биз 2 күн 24 саат, 2 күн 12 сааттан, анан акыры барып туруп текшерүү келди, билем 8 саатты билип калгандан кийин биз 8 саатка өткүздү. Анан акырда 8 сааттан иштеп, яктан биз эмебиз бүтүп туруп, обсервацияга алындык Аккоргонго. Бияка келип, мына азыр келгенибизге 28 күн болду.
27 күнү бизге экинчи анализибизди положительный деп берип атат. Биз эмне демекчибиз, биздин ошо анализ ушундай чыгышыга ошо контордагылар бардыгы себепчи. Мисалы бизди ошо күнү биринчи палатага камап койгон мен билем, биздин инфекцион контроль старший ошо күнү зам деле болгон, биздин инфекционист врачыбыз деле болгон. Бардыгы билет бизди кантип кайсы акыбалда киргизгенин, канча саат калып кеткенибизди. Ошондо Камилов Дилшат деген врачыбыз болгон. Мына дагы ошо бир группабызда мына Саламат эже деген эжем болгон. Калгандары мунулар экинчи группа. Булар өзүнүн сөзүн айтсын. Мен Маткабылов Дилшат инфекцияга 23 март күнү ошетке кирген центрга болуп, биз ошетке киргенде 22 күн 24 саат иштедик. Берген формалары талапка жооп бербейт эле. Формаларды биз ошо үргеткенде кийип киргенбиз. Формаларды 24 саат ичинде кургабастан ным боюнча киргенбиз. Ным боюнча ошо формаларды кийип киргенбиз. Биз жогоруга айтканбыз, формала суу бизге кургабай атыр, ным боюнча кийип атырык, ушун алмаштырып бергиле, болсо бизге жардам бергиле десек, эч ким бизге жардам бербей, зам болсо оозуңарды жаап иштегиле, эртең чыкканда көрүшөбүз, кийин сүйлөшөбүз деген сөздөр болгон ойетти. Же маска жок, же неме жок, бир масканы бир ай иштесеңер болот, ошону карап иштеткиле, спирттер менен арчып тазалап иштеткиле деп, биз ошо масканы 4 күндөп, 3 күндөп тагып жүргөнбүз. Qanchaga chiqdingiz? 80 100 so'm qilib qo'ying. 80 ga chiqdim da. 80? Bataga qo'ying, sizga batangizga aylanib dönüyle. Ha. Allah Teala ömrünü uzun kılsın. Kırgız memleketindeki en mıklı yigitlerden buldular. Yeldi, jakşısınızda özünde bile yerge kırmazsınızlar, bala çakar, atemine batı ömrünüzün olsun. Ben Kırgız'ın baklı yigitlerden buldular. Allah akbar. Düştüm bana. Al. Ушудан кандай болот? Ушудан кичине жакшылап пайда табасызбы? Endi kempirimdi bağırtıram da. Кемпиримди? Kempirim duktudan çıkan, oşoğu derine kal, onun işte şaşılık al. Kempirim bağırtıram. Кемпири шашылык менен барасызбы? Şötörke şaşılık geçese boldu faydası. Күндө шашылып жей береби? Günde ceviri. Анда күчү кемпиркен ал. Anan 10 balanı 5 oğul 5 kızı terbiyeledi. En mıktı kempirim var. Anı ben saktap kalışım gerek. Evet, al 30 yıl aile hükümeti işlegen. Kırgız memleketi özünü sağlımın koşkun. Ben de 35 yıl şkolda işledim. Pensiyadan münasip. Şkolda ne şkoldunuz? Şkolda muğalım bolup işledim. Artı meclis özkender. Kempirim abdiva tunluk. Başkan ve Karabağ aile hükümetinden bulup. Şkol dep kalıpsız ga bu çüylüktör şkol dedi. Yemet, menin karlarım Kırgız memleketimiz güçlü olsa, Kırgız memleketimiz bakvat olsa, biz sığmıktan ağız, özümüzün yerimiz var, özümüzün memleketimiz var, özümüzde prezidentimiz, parlamentimiz bardığı var. Biz Kırgız memleketi güçlü memleketlerden boğuşumuz gerek. Amin. Biz Kırgız memleketinde sığmıktan ağız. Kırgız eli baktılı eli olsun. Kırgız eli dünyadaki en mıktı minözdeki adam besizlikli eli oluyor septileşte. Ben Kırgız elige patağı veririm. Kırgız elim baktılı olsun. Ben şu televizyon suğun yaşlar Kırgız memleketimde alga karay yıldırsın. Şeyler şu adamın adı ayağa kılamazlar. Mumin. Allah'a akbar. Bereketle.
Саламатсыңар урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Мелис Маматов. Коронавирустун пайда болушу Сооронбай Жээнбековдун 3 жылдык башкаруусунун жыйынтыктарын ачык даана көрсөтө алды. Өзгөчө медицина тармагыбыздын абалын бардыгыбыз байкадык. Медицина тармагыбызда камсыздоо, каржылоо маселелери жетишсиз экендигин түшүндүк. Шайлоо убагында Сооронбай Жээнбеков бюджетти толтуруунун жолдорун жакшы билемин, бюджетке түшпөй жаткан акча каражаттар түшө баштайт деп убада берген. Бирок 2019 жылды көптөгөн мамлекеттик мекемелер, алардын ичинде больница, поликлиникалар аябагандай чоң карыздар менен кредиторский задолженность менен 2019 жылды жыйынтыкташты. Бир мисал келтирейин. Бишкектеги улуттук фтизиатрия борбору 2019 жылды 3,5 миллиондук кредитордук карыз менен жылды жыйынтыктады. Азыр 2020 жылдын апрель айы мамлекет дагы деле 2019 жылдын карызын поставщиктерге төлөп бүтө элек. Эгер ички карыздарды төлөй албай жатсак, сырткы карыздарды кантип төлөйбүз? Кредит алуунун канчалык керектиги бар деген суроолор жаралды менде. Эгер бюджетибиз толбой жатса, демек бюджетибизге келе турган акчалар келбей башка бир чөнтөктөргө түшүп жатабы? Мына ушул суроолор пайда болду. Биз эмне кылышыбыз керекпиз? Эң негизи берген убадалардын аткарылышын талап кылганды үйрөнүшүбүз керекпиз. Убада берген өздөрү. Эми биз талап кылганы толук укугубуз бар. Ушуну бардыгыбыз үйрөнөлү. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, азыр ооруп жаткан мекендештерибизге тезирээк айыгып кетүүсүн каалаймын. Бардыгыбызга ийгилик каалаймын. Друзья, а мы продолжаем оказывать содействие для всех нуждающихся семей. На сегодня очень многие люди обращаются к нам за помощью, и мы постараемся каждой семье помочь. Итак, поехали. Ооба, жанагы силер айткан улицага солго бурулуп, уже айдап баратабыз. Мы наконец-то завершили раздачу продуктов в Бек-Назарбайке. Какие выводы? Очень приятное ощущение, когда помогаешь своему роду, люди, которые нуждаются. Огромное спасибо тебе, Нурсултан, что ты вот так организовываешь такую работу большую. Пусть Аллах будет благодарен тебе, Аллах будет доволен тобой. Спасибо вам. Чтобы все было у тебя хорошо, дай Аллах. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.